санариптик сот өндүрүшүн түзүү боюнча иштерди токтотпостон тезинен улантышыбыз керек. Себеби санариптештирүү бул жөн эле тренд болбостон бүгүнкү күндүн курс талабы болуп турат. Ошондуктан сотторду заманбап маалыматтык технологиялар жана керектелүүчү жабдыктар менен бекемдешибиз керек. Кызыл Кыя шаардык сотунун сот залдары заманбап жабдуулар менен камсыздалды. Мындан ары жазык процессуалдык иштердин ар бири видео жана фото көзөмөлдө болот. Судьянын ишмердүүлүгүндө талаш жараткан учурлар кабыл алынган чечимдерге сакталган видео материалдар аркылуу баа берсе болот. Бул кадам сот тармагындагы жүргүзүлүп жаткан реформалардын жетишкендиги деп бааланууда. Коомчулуктун ушул судьяларга болгон ишеними анчалык жогорку деңгээлде дагы көтөрүлбөсө дагы басымдуу бөлүгүндө ишенич бар. Эмне үчүн? Анткени бүгүнкү күндө ошо жогоруда белгилеп кеткен жагдай бүт бардык соттук отурумдар ачык өткөрүлөт. Ал жерде бардыгын көрсөтмөлөр ачык угулат. Аудио видео техникалык каражаттары аркылуу жазуу жүргүзүлүп, дистерге көчүрүлүп алынат. Бул бардык эле жерде байкалып атат деп эсептейбиз. Бүгүнкү күндө 2021-жылдын август айынан баштап соттук отурумдарда, соттук отурум залдарында аудио, видео, үн жазуулар колдонулуп, соттук процесстер убагында башталып, кечиктирбестен ачык, айкындуу өтүп жатат деп эсептейбиз. Видео, аудио техникалык үн жазуулар орнотулгандан бери негизи эле азыр алдыда кыйла жылыш бар. Мамлекеттик мекемелердин санариптештирүү тутумуна багыт алып жаткан мезгилде шаардык соту да санариптештирүү иштерин колго алган. Автоматташтырылган маалымат системасы сот аткаруучулардын да ишин жеңилдетүүдө жана жарандарга кызмат көрсөтүүнү да жөнөкөйлөштүрөт. Мына президенти Садыр Нуркожоевич сот бийлигине көбүрөөк көңүл буруп, ошол эле сотторго материалдык жактан же башка материалдык базалык жактан жакшы бир мүмкүнчүлүктөр түзүп берет. Ошону менен тете сотторундагы жоопкерчиликти күчөтүп атат деп. Эми сотто сөз тили бир тарап жеңилет. Аны айтпаса да белгилүү. Сотторго болгон ишеним азыркы учурда мен ойлойм, элде ишеним көбүрөөк эле жакшы эле сотторго болгон ишеним. Мына видео байланыштар орнотулган залдарга, аудио байланыштар орнотулган. Эми аны моюнга алышыбыз керек. Сотко келген адам сөзсүз түрдө бир тарап жеңилип кетет. Ал ошол жеңилген адам бир эле адам, мисалы жеңилген адамдын айынан сот бийлиги көп нерсе жаманат болуп калып аткан учурлар көп кездешип атат өзү. Сотторго болгон калктын ишенимин кайтарууда массалык маалымат каражаттарынын орду өзгөчө белгиленүүдө. 24 мартта жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков соттор менен жалпыга маалымдоо каражаттарынын ортосундагы байланыштарды бекемдөө боюнча кезектеги жыйында сот системасы журналисттерге ачык болушу керек экендигин белгилеп, бул маселени жеке көзөмөлүнө аларын билдирген. Сот тутумундагы реформалардын дагы бири бул 2021-жылдын 28 октябрындагы номер 126 мыйзамы менен колдонууга киргизилген кылмыш жаза процессуалдык кодекси жана кылмыш жаза кодекси. Мурдагыга салыштырмалуу бир кыйла жеңилдиктер каралгандыгы айтылууда. Жаңы кодекстер кабыл алынды деп жогоруда белгилеп кеттик. Ошол жаңы кодекстердин дагы бир ушул оор кылмыштарга болгон жеңилдиги оор кылмыштарды жасаган жаш четилектер болобу же айыпталуучулар болобу, аларга эгер тараптар кылмыштын жасаган кылмыштын ниетин, багытын, ыкмасын, натыйжасын эске алып, аларга дагы мыйзам ошол эркиндигинен ажыратууга байланышпаган жаза чара колдонууга мыйзам жол берет. Бул деген ачыкка соттолуу, условно деп коет орусчасы, кыргызчасы азыр пробациялык көзөмөл колдонсо болот оор кылмыштарга. Ошол жагдайлар эске алынган. Бүгүнкү жаңы колдонууга киргизилген кодекстердин талабына ылайык. Кызыл Кыя шаардык сотунда 3 судья эмгектенет. 2021-жыл жыйынтыгы боюнча шаардык сотунда жалпысы 1,5 миңден ашык сот иштери каралган. Акыркы кездери жаш балдардын арасындагы кылмыштуулук күч алгандыгына байланыштуу шаардык сот тийиштүү тармактар менен өспүрүмдөр арасында түшүндүрүү иштерин да жүргүзгөн. Белгилей кетсек, сот тармагындагы жүргүзүлүп жаткан реформалар элдин сотторго болгон ишенимин арттырууга багытталган. Алтынай Шабидинова, Мирбек Каимов, Алтын бешик жаңылыктары.